Ошон менен мен бирге бир эки маселени бүгүн көтөрөйүн деп турам. Ошо биринчи маселем кече күнү өзүбүз бардыгыбыз фракцияда уктук ушу Петровка айылындагы жаңжал тууралуу. Мына ошону эми мына президентибиз өзү мына точканы коюп, жумушчунун алдысын алдырып, кетирүүсүн кетирди. Бирок эми мен кайрыларым жогорку сотко. Соттун чечимин дагы ушундай тез арада чыгарып, жанагы Куртту Абдуллаевди соттоп мыйзамдын негизинде жооп бериш керек да. Мыйзам аны эң катуу жазалаш керек. Жогорку керек болсо атууга чейин кетириш керек да мындай кишилерди. Анан бул сабак болуш керек башка улуттарга, башка биздин жарандарга. Мындан кийин мындай болбош керек да. Мунун тегерегиндеги саясатты биз токтотушубуз керек. Экинчи айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиңер, мына жакында биздин комитетте карап жанагы телевидение боюнча мыйзамды карап атканда, мыйзамсыз сөздү сүйлөп атат ошол жерде. Мен азыр ал айтып атат, биякта түндүк диалектикасы бар, түштүк диалектикасы бар деп. Я бы хотел Карамушкина обратиться. Я вас слышал, как вы говорили, когда вы защитили закон телевидения. Вы говорите, что есть северный диалект, есть южный диалект. Какой из них является государственным языком? В Конституции написано, у нас есть уже государственный язык. Вы говорите, нету кыргызского языка. Кыргызскому государственному уже 220 лет, если вы не знаете. Благодаря этому кыргызскому народу вы стали депутатом Жогорку Кеңеша. Поэтому вы извинитесь перед народом. И прошу комитет этики рассмотреть этот вопрос и принять меры.